Asmaul işareti. Şilteme atatauштар. Arap dilinde şilteme atatauштардың 2 роты жана 3 саны бар. Ал мужской род жана женский род. Ошондой эле сандары жекелик сан, экилик сан жана көптүк сан. Аларга мисал катары досканы карайбыз. Бул оң жагында мужской род, бул жагы женский род үчүн мисалдар. Мужской род жекелик санда хаза, бул, хазани, булар экөө, хаулаи, булар. Бул жагы айтып өткөндөй эле мужской род үчүн колдонулат. Мисалы которгон кезде хаза, бул, хазани, булар экөө, булар экөө, хаулаи, булар. Булар. Ал эми женский род үчүн болсо хадихи, бул, хатани, булар экөө, булар экөө, хаулаи, булар. Бул көптүк саны. Анан бул жакта бул шилтеме ататауштар араб тилиндеги акил деп коет, акылдуулар үчүн колдонулду. Ошондой эле шилтеме ататауштар жакын жердеги бир нерсени жана жансыз, же болбосо акылсыз бир нерсени көрсөтүш үчүн төмөдөгүдөй колдонулат. Карайбыз. Хада, бул, хадани, булар экөө, анан хадихи, көптүк санда женский роддун бирдигин колдонобуз. Ал эми женский роддо деле ошондой. Хада, бул, хатани, булар экөө, анан көптүк саны хадихи болуп калат. Бул экөөнүн тең котормосу кыргыз тилинде айттык бирдей эле. Хада, хадихи, бул, хадани, хатани, булар экөө, булар экөө, хадихи, хадихи, булар. Демек, акылдуулардан айырмаланып, акылсыз нерселерге колдонулган кезде шилтеме ататауштар көптүк санда женский роддун бирдиги менен колдонобуз. Хадихи, булар. Акылдуулар үчүн алыс жактагы адамды көрсөтүш үчүн, мисалы, булар колдонулат. Залика, тигил, заника, тигил экөө, улаика, тигилер. Ошондой эле женский роддо болсо тилка, тигил, таника, тигил экөө, улаика, тигилер. Бизде род жок болгондуктан экөө бирдей эле которулат. Залика, тилка, тигил. Заника, тигил экөө, тигил экөө, заника, анан таника, тигил экөө, улаика, улаика, булар тигилер. Ал эми шилтеме ататауштардын ичинен алыстагы акылсыз нерселерди көрсөтүш үчүн бул шилтеме ататауштарды колдонобуз. Залика, тигил, заника, тигил экөө, көптүк сан үчүн тилка, женский роддун бирдик санын колдонобуз. Тилка, тигилер. Женский роддунда деле ошондой. Тилка, тигил, таника, тигил экөө, тилка, тигилер. Демек бул жерде 3 окшош нерсе бар. Тилка деген сөздөн 3 жолу колдондук. Мужской род менен женский роддун көптүгүндө жансыз зат болгондук үчүн, акылсыз болгондук үчүн, ошондой эле женский роддун бирдигинде. Тилка, тигилер жана тилка, тигил. Демек, которсок, залика, тилка, тигил. Заника, таника, тигил экөө. Тигил экөө. Тилка, бул тигилер. Араб тилиндеги жалпы шилтеме ататауштар ушундай болуп бөлүнөт.